Талас облустук электр тармактары ишканасы көз кыш мезгилине даярдык иштеринен соңку жумуштарын жасап жатат. Маселен, Талас шаарында жайы менен эскилиги жеткен электр карагайларын, ошондой эле аба чуалгаларын алмаштыруу иштери жасалды. Жалпы Талас шаары боюнча 20 электр карагай алмаштырылса, 11 чакырымдан ашык жогорку кубаттуулуктагы электр зымдарына алмаштырылган. Ушундай эле жумуштар Талас облусунда дагы жасалды. Жалпысынан 2700 чакырымга жакын жаңы аба чуалгалар алмаштырылды. Алмаштырылып жаткан аба чуалгалары 10 киловольттук кубаттуулукта электр энергиясын үзгүлтүксүз жана жогорку ылдамдыкта берүүгө шарт түзөт. Талас шаарында 10895 абонент бар. Күн санап электр энергиясына болгон суроо талап өсүүдө. Мындан улам калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн эскиргендери жаңы жабдууларга алмаштырылууда. Талас шаары боюнча кышка дайындык иштери кызуу жүрүп атат. Эски карагайларды алмаштыруу боюнча 30 дана эле, бүгүнкү күндө 20сы аткарылды. Анан калганын дагы аткарабыз. Буюрса кубаттуулугун жогорулатуу боюнча бир көмөкчөрдөн бар. Ал да аткарылып калды. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай шаар ичиндеги эскилиги жеткен зымдарды жаңы заманбап СИП кабелдерин алмаштыруу иштери жүрдү. Талас облусу боюнча 4 чакырымдан ашык 10 киловольттук аба чуалгалары жаңысына алмаштырылды. Заманбап аба чуалгалары ар кандай аба ырайына туруктуу болуп, электр энергиясын коромжусуз жеткирет. Капиталдык курулуш багыты боюнча 4,5 километр аба чуалгысы ишке кирди. 10.04 чуалгысы боюнча жалпы 39 километр аба чуалгысы реконструкциядан өттү. Кардарларыбызды биздин ишканадагы үзгүлтүксүз сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылууга багыттап ушул иш аракеттерди жасап келатабыз. Жалпылап айтканда облусубуз боюнча биздин ишкананын жасаган жумуштарында жаңылоо иштери дагы абдан чоң багытта иш жүрүп жатат. Талас облусу боюнча жалпы ар кандай кубаттуулуктагы 25 көмөк чордону бар болсо, бөлүштүрүү тармагында 1476 трансформатор бар. Облус боюнча быйыл 8 дана жаңы трансформатор орнотулса, кубаттуулугун жогорулатуу үчүн 2 трансформатор оңдоп түзүүдөн өттү. Облуста жогорку чыңалуудагы 25 көмөкчү чордону бар болсо, акырындык менен заманбап жабдууларга алмаштыруу иштери жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, бул подстанция 1964 жылы ишке киргизилген. Бул 10 киловольттуу май өчүргүчү. Мынакей биркасынан, заводдун биркасынан көрүп атасыздар, ошо 64 жылкы ушул күнгө чейин иштеп келатат. Быйыл 60 жылда. Анан бул советтик оборудованиялардын заводдон берген гарантийный убактысы 25 жыл. Бул уже 3-чү срокту иштеп жатат да. Кудай буйруса, мунун ордуна жаңы оборудованиялар келди. Сиздерге көрсөтүп коелу. Мынакей Россия өндүрүшүнөн чыккан Самара электрошит деген завод бар. Ошол заводдо өндүрүлгөн жаңы вакуумдук 10 киловольттук өчүргүчтөр. Бул Крымдан отходящий болуп чыккан линиялардын башка дагы дополнительный башка защиталары, өзгөчөлүктөрү бар. Мурда биз земляной защита, анан МТЗ деген защита менен гана выключательдер өччү. Азыр ар бир выключатель өзүнүн башка защиталары менен да өчүп, мурдагы советтик оборудованияга караганда бул кыйла жаңы технологиялар менен камтылган да. Талас облусунда 54859 кардар бар. Жылына 495 миллион киловатт-саат электр энергиясы керектелет. Алдыдагы кыш мезгилинде калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо үчүн энергетика ишканаларында даярдык күчүндө. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Талас облусу.